Fizika сабагы 10-класс. Кайтарым байланыш. Тема тартылуу күчүнүн аракеттери, эркин түшүү жана анын ылдамдануусу, ордук күчү, салмак. Нерселердин жердин борборуна тартылуу күчүн ордук күчү дейбиз. Салмаксыздык. Нерселердин салмагы бул ордук күчүнүн натыйжасында асмага же таянычка таасир эткен күч. Ордук күчү нерсеге жумшалган гравитациялык күч, ал эми салмак бул асмага аракет эткен серпилгич күч. Кошумча салмак. Практикада нерселердин салмагы ордук күчүнөн кичине да, чоң да болгон учурлар кездешет. Эгер нерсе таянычы же асмасы менен кандайдыр бир ылдамдануу менен кескин төмөн түшсө, анда анын салмагы тынч абалдагы салмагынан аз болот. Нерсе эркин түшүүнүн ылдамдануусунун багыты боюнча ылдамдануу менен кыймылга келсе, анда анын салмагы тынч турган кездеги салмагынан кичине болот. Эгер эркин түшүүнүн ылдамдануусуна карама-каршы ылдамдануу менен кыймылга келсе, анда анын салмагы тынч абалдагы салмагынан чоң болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Даярдаган мен 10-класстын окуучусу Аскарова Айзат.